Кечирим сурайм, бул жерде интернет тармагы жакшы иштебегендиктен үзгүлтүккө учурап жатат. Бул жерде биз комната снимать эткенбиз. Бул жерден Камчек Кыдыршаевич келатканда мен мына комнатадан чыгып эле бул жерде Кудайдын буйругу экен, кереметтүү Ала тоонун керемети болгон, Ала тоонун акуусу болгон жерде жолугуп калдык да. Мен жолугам деген оюм деле жок болчу. Мен уктасам түшүмө дагы кирчү эмес. Арыз жазып дагы кайрыла алган эмес элем. Кудайдын кудурети күчтүү деген чын экен да. Бүгүн 2025 жыл 5 сентябрь кереметтүү Кыргызстанымдын Ысык Көл областынын көлдүн жээгинде ушул жерде Камчек Кыдыршаевич менен генерал азыр полковник болду, кечирим сурайм. Камчек Кыдыршаевич менен жолуктум. Мен чыгып эле Камчек Кыдыршаевичке кайрылдым. Камчек Кыдыршаевич уруксатпы кайрылууга дедим. Кабыл алды. Менин маселем чечилеби, чечилбейби, ал мага маанилүү эмес. Себеби карапайым эл кайрылып жатабы, менин ким экенимдигинди тааныбай кабыл алды. Даттануумду кабыл алды, укту. Аягына чейин укту. Ошол мага маанилүү. Мага пробация, 1 жылдык пробация оңой эле өтөт. Ушунчалык жөнөкөй, кичипейил, карапайым элдин өңүн, арыз муунун, даттануун уккан инсан бул мындай пакта койгон эмес, 1000-ден 1 инсанда. Мен буга чейин дагы ишенип келгем. Кудай буйрса, сөзсүз Камчек Кыдыршаевичке жолугам деп келгем. Мына бүгүн насип кылыптыр Кудайдын буйругу. 2025 5 сентябрь бүгүн жолугууга насип кылыптыр. Мен улам суроо арыз даттанууларымды айткан сайын охранниктери бир аз тоскоолдук жаратты. Бирок мен арыз муунумду так ирет түшүндүрө албасам дагы үстүрүктөн түшүндүрүп бере алдым деп ойлойм. Жалган десе, мына ушул эфир сиздерде сакталуу болсун. Мен жалган десе камалууга да даярмын. Себеби мен өзүмдүн аты жөнүмдү мыйзамсыз камалганымды, мен мыйзамсыз камалганым боюнча эч кандай өтүнүчүм болгон жок. 2022 жылы мыйзамсыз камалган учурда смотрящий тарабынан зордолгонум боюнча, зомбулук көргөнүм боюнча кайрылуу кылдым да. Камчек Кыдыршаевичке айттым. Түз эфирге кайрылганмын, ошондон кийин кайра мага сот мыйзамсыз чечим чыгарды деп даттанып айттым да. Ошол эле чечимге азыркы учурда пробация тарабынан мен көзөмөлгө алына элекмин. Себеби биз областтык сотко кайрылганбыз даттануу боюнча. Бул чечимге наразыбыз деп адвокатыбыз менен ошол боюнча эле көзөмөлгө алыңыз деп мен Камчек Кыдыршаевичке кайрылуу жасадым. Кудай буйрса, бул дагы оң жагынан чечим чыгарат деп ойлойм. Ошол сүйүнүчтү мен сиздерге сүйүнүч менен, толкундануу менен түз эфирге чыгууга аргасыз болдум. Дайым эле сиздерге мындай кайгыруу, көз жаш менен кайрылам да. Азыркы күндө 5 сентябрь менин унутулгус күндөлүк дептериме жазылды да бул күнчү. Себеби бул инсанга, Камчек Кыдыршаевичке анча-мынча инсан кезиге албайт да. Ушул күн мен үчүн унутулгус
Кудай тарабынан берилген күн деп эсептейм. Пакта койгон эмес, мен кереметтүү Кыргызстандын кереметтүү болгон, ак коосу болгон Ысык көлдөн сиздерге кандай айтам, эме Камчык Кыдыршаевичке пакта койгон эмес. Мага мен Камчык Кыдыршаевичке деле айттым. Сиз тарабынан мага байлык, бийлик, акча керек эмес. Менин алтын башым аман, 12 мүчөм аман, аял киши болсом дагы, мен сизге акча, мансап, үй, жай деп кайрылбайм. Просто акыйкат керек деп эле кайрылдым да. Акыйкат керек деп эле кайрылдым. Кудай буйрса, Камчык Кыдыршаевич ушул кайрылуумду, ушул даттануумду сөзсүз көзөмөлгө алат. Себеби көзөмөлгө алам деп эркекче сөз берди деп ойлойм. Бирок сөз берди, эми ал жагы билбейм. Жалган десе, мына мен кереметтүү Ысык көлдө турам. Резорт деген жерде, мен буга чейин бул жерде, бул отелде горничный болуп иштегем. Мен бул айткан иштеген жеримди намыстанбай айта аламын. Себеби пешене тер менен тапкан акчам. Мен бирөөнү жалдап, бирөөнү алдап, бирөөнү подстава кылып, бирөөнү алдап, акчасын алдап, кыздарымды баккандан корком. Себеби мен иштеген жеримди ойлонбой эле айтам. Кызым экөөбүз Змора Resort деген отелде, ким экенин айтпай эле коеюн жетекчисине. Ушул эфирден пайдаланып, мен ушул Змора Resort'тун жетекчисине ыраазычылык билдирем. Себеби 3 ай бул жерде өзүңүздөр билесиздер, сезон убагы болот, көлдүн сезону. Ошол учурда 100ге жакын, жок дегенде 150ге жакын кыргызстандык мекендештерибизди ар кандай жумуш менен камсыз кылган жеке ишкер инсан да ал. Мен аны баалайм. Даже аны мамлекеттик ишканада камсыз кылып бере албайт. Мен ошол ишкерди колдойм. Мен дагы пешенетер менен алган айлыгыма татыктуу иштеп бере алдым. Себеби күнүгө 1300 болчу. Иштеп бере алдым деп ойлойм. Акчамды алгам, расчет кылгам, ал тапкан акчама ок кийим кылдым. Кызым өзүнүн тапкан акчасына телефон алды, окуш кийим кылды. Ал боюнча сөз жок. Кыскасы, урматтуу мекендештерим, мени колдогон мекендештерим, кыргызстандыктарым, мен сиздерге ызы чуу менен, мындай ыйлап, көз жаш менен дагы кайрылып жүрдүм. Ар кандай комментарийлер жазылып жүрдү. Баарында 100% деп айта аламын. Бир экөөсү бар, аларды фейк. Мен аларды инсан катары баалабайм. Баарыңыздар жакшы каалоо тилектер менен жазып жүрдүңүздөр. Ар дайым мен сиздерди сыйлаймын. Ушундай инсандарым аман болсун. Ар дайым. Биз Баткен областынын волейбол командасы боюнча бүгүн оюнга келгенбиз. Бул жерге 3 жылдан бери келип жүрөбүз. Кээде утулуу, кээде жеңилүү болот. Бүгүн жеңилүү ызаасы тартылган экен. Кудай буйрса эртең саат 9-да Нарын командасы менен оюн талаасына чыгабыз. Бирде оюнда, бирде жеңилүү, бирде утулуу болот. Аны да билүү керек. Эң башкысы 1200 километр алыстыктан Баткен областынын атынан Баткен 35 плюс аялдар командасы келген, 6 аял.
ошолор азыр жакшы оюн көрсөтүп, оюн таласында жакшы оюндар көрсөттү көлдүн жээгинде. Бизди Баткен обласынын атынан келгенден кийин бизде колдоо болбогондон биз Баткен обласынын губернаторуна кайрылганбыз. Шаменов Айбек Асановичке кайрылганбыз. Ал колдоодон баш тарткан. Спорт комитети туда обратно и проживание. Жатаканабызга АТИДО төлөп берди. Ал боюнча сөз жок. Мен бул жерге насип кылып келгениме Камчек Кыдыршаевичке маселем чечилеби, чечилбейби? Жолукканыма Аллахка чексиз шүгүр айтам. Мен ушунчалык жөнөкөйүм, карапайым мындай крокс шлепка менен эле жүргөн, мынтип эле чыгып, мына азыр мен сиздерге жалган болбосун. Мына бул жерден чыгып эле, бул жерден турсам эле, бул жерде эмнерде жолуктам, эмнерде. Ушул жерде какой-то 5 минут кабыл алды. Жумуш убактысы бүткөнүнө карабай, Камчек Кыдыршаевич кабыл алганына менин маселем чечилет, чечилбейт. Алтындай убактымды бөлүп, менин үнүмдү, менин даттануумду кабыл алган үчүн, укканы үчүн терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу Камчек Кыдыршаевич, бул кээ бир Кыргызстандын душман инсандар үчүн түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бул пакта койтат, анан ал бул деши мүмкүн. Жок. Алтындай убактысын бөлүп, иш убактысына карабай, мен иш убактым бүттү карындашым, койчу десе, не кылам? Макул, келиңиз карындашым. Сиз деп укту да мен сөзүмдү. Эмне жардам керек менден деди. Мен айттым, Камчек Кыдыршаевич, сизден мага үй, жай, мансап керек эмес, акыйкат керек деп эле кайрылдым да. Ошону угуп эле койгон үчүн мен биринчиден бизди жараткан Аллахка терең ыраазычылык билдирем. Андан кийин Камчек Кыдыршаевичке, генерал полковник болду, терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу Камчек Кыдыршаевич, сиздей уюлду өстүргөн ата-энеңизге Аллах разы болсун. Ата-энеңиз ар дайым бейиштик болсун. Кудай буйрса, ата-энеңиз бейиште. Себеби мен дагы жетиммин. Ата-энем өткөн. Буга чейин мен бир канча соц тармак аркылуу көз жаш төгүп да кайрыла албадым. Түз эфир менен да кайрыла албадым. Кат аркылуу да кайрыла албадым да мен сизге. Азыр 2025 5 сентябрь мындай эле жөнөкөй жаран катары эле менин арыз муумду укканыңыз үчүн мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Аллахым өмүрүңүздү берекелүү кылсын, ден соолугуңузду бекем кылсын. Ар дайым Кыргызстан үчүн ак ниет менен бүгүнкүдөй иштеп жүрүңүз. Ар дайым мына сиздер келгенден бери Кыргызстан менен Тажикстандын чегара маселеси чечилди. Коррупция маселеси күндөн күнгө чечилип жатат. Тааныш билиш, ишке орношуу маселеси оңуна чыгып атат. Буга чейин тааныш билиш менен ишке орношчу, азыр андай маселе жок. Жалаң санарип менен. Ал үчүн мен сизге Баткен обласынын атынан, Баткен обласынын аялдарынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Мен мындай, буга чейин мен Баткен обласынан чыккан
аял эмесмин да. Себеби спорттук мелдештерге 3 жылга чейин мен 3 жылда ушул жерге келип жүрчүбүз. Буга чейин мен өзгөрүүлөрдү көрчү эмесмин. Мен 2020 быйыл келдим. Буга чейин келип жүргөм. Мындай көрчү эмес элем да, мындай маани берип, Кыргызстандын өзгөрүүсүн кааласаң, өзгөрүүлөрүн бааласаң, сыртка чыгып бил деген эме бар экен да. Мен сыртка чыгып бүгүнкү күндө өзгөрүүлөрдү колдоп, баалап келе жатам. Бүгүн да айта аламын, баалаймын, колдоймун. Жолдорубуз болсо мурда 24 1,5 сутка жүрчү болсок, азыркы күндө биз 18 саатта келдик да. Өтө жолдорубуз өтө чоң, люкс жолдор, өтө жакшы. Мындай жолдорду мен Москвада көрчүмүн. Азыр слишком эле макта бердиң, ал бул деп жазгандар болот. Бирок мен өзүмдүн оюмду айтканга мыйзам жол берет. Мага бүгүн өзгөчө күн. Себеби Камчек Кыдыршаевич менен пляжный формада кезме-кез, жүзмө-жүз карапайым эл катары, Камчек Кыдыршаевич да карапайым жетекчи катары, карапайым эл катары мен даттанууларымды укту. Мен ошонусун баалайм. Мен маселем чечилеби, чечилбейби, ал мага не волнует да. Кудай буюрса 16 сентябрь күнү Кудай буюрса биз облустук сотко даттануу бергенбиз. Мен ал райондук соттун чечимине макул эмесмин. Себеби Баткен районунун 2022 жылы убактылуу кармоочу жайынын жетекчиси Эркин, Баткен РОВДсынын начальниги, милициянын полковниги Шагамурзаев Алмаз жана убактылуу кармоочу жайдын күзөт кызматкери болуп эсеп айтып калабы. Роман деген анын фамилиясын деле билбейт экенмин. Ошол үчөө мен боюнча арыз жазган. Бирок азыр эже түз эфирде мен эже. Азыр ошол боюнча 3 Кыргыз Республикасы милиция кызматкерлери, милициянын полковниги, бирөөсү милициянын майору, бирөөсү милициянын кенже сержанты арыз менен кайрылган. Райондук сот ошол тарап чечим чыгарып берген. Чечим чыккандан кийин мен 15 саналуу убакыттардан соң мен түз эфирге чыгып Камчек Кыдыршаевичке кайрылганмын. 16 август июль күнү сотум болгон. Ошол күнү түз эфирге чыкканмын. Ошол түз эфиримдин кандай десем, түз эфиримдин эмеси билбейм. Кудай таалам бизди Камчек Кыдыршаевич менен бүгүн Ысык көлдүн так ушул жерде так жалган десе менде далилдер бар. Анан ага чейин далилдер жок десе чыгарсам мени билбейм. Өлтүрүп салса дагы ыраазымын. Мен акыйкат үчүн жанымды бергенге, Баткен үчүн жанымды бергенге даярмын. Кудай буюрса жакшы чечим чыгат деген үмүттөмүн. Ушул сүйүнүчтүү кабарымды Facebook катталуучуларыма, мекендештериме тең бөлүшкүм келди да. Мен Камчек Кыдыршаевичтиндай пиар үстүндө эле иштейт дейт элем да, жок, андай эмес экен. Келиңиз, угуңуз, айтыңыз деп эле кабыл алды. Мен ойлогон инсандан да жогору турат экен. Аны мен бааладым.
Көрүшкөнчө эртең оюн талаасында нарын менен беттешебиз, Кудай берсе. Ийгилик каалап коюңуздар. Бирок бир областтын жетекчилери, мен түз эфирден пайдаланып айтам да. Мен азыр эч жерде иштебегендиктен, мен негизи спортко кызыгам. Буга чейин өзүмдүн жанымдан келип жүргөм. Азыр мен эч жерде иштебегендиктен, мен өзүм жанымдан акча каражаты жетишпегендиктен, областтын атынан кетип аткандан кийин губернатор, Баткен шаары мэриясы мындай колдоо көрсөтүп койсо жакшы болмок. Бирок Айбек Асанович колдоо көрсөтүүдөн баш тартты. Буга чейин Абдикерим Карыбекович, Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү, генерал-майор, азыр полковник алдыбы, майор, баш тарткан эмес, колдоп келген. Акчалай жардам жок дегенде 20 000 берип турчу. Азыркы күндө Баткен областынын губернатору Айбек Асанович колдобогондон улам өзүбүздүн жеген ичкен ишчаныбыздан, аны мен милдет кылбайм. Өзүбүздүн ден соолугу үчүн келип кетип атабыз. Бир ооз колдоп койсо жакшы болмок деген эле суранычым. Урматтуу мекендештерим, урматтуу менин катталуучуларым, менин оор күндө, кубанычтуу күндө ар дайым жанымда болгон, ар дайым мени колдоп, коштоп турган менин мекендештерим, менин катталуучуларым, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин баткенче айтканда шарапатыңыздар менен бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич менен жолугушууга насип эткен чыгар. Өтө сүйүнүчтүү, мен бир эле бул сүйүнүчтү өзүм эле гана билип атам да. Мен ошон үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кечирим сурайм. Ошон үчүн мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн, Кыргызстаныбыздын өнүгүшү үчүн ар дайым биргеликте, ынтымакта аракет кылайлы. Мен Баткен облусунун, Баткен шаарынын чек арага чектеш жашоочу катары, жалгызбой эне катары, мыйзамсыз соттолгон аял катары 2025-жыл 5-сентябрь Камчыбек Кыдыршаевичке лично ыраазычылык билдирем. Себеби менин областым тынч, Кыргызстан тынч, чек ара тынч, дүйнө тынч, мамлекет тынч. Мамлекеттин тынчтыгыны ойлогон инсан Камчыбек Кыдыршаевич, биздин президентибиз 7 миллион калктын, 7,5 миллион калктын ажоо башчысы Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым мекенимде тынчтык болсун. Тынчтык түбөлүккө өкүм сүрсүн. Ден соолук, элим аман болсун. Ар дайым Кыргызстанымда тынчтыктын, ден соолуктун, ыймандын, ынтымактын жылы болсун. Көрүшкөнчө мекендештер, мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздарды сүйөм, терең урматтайм. Таазим этем сиздерге дагы. Аман болуңуздар.